ушундай сабатсыздык неме жагынан неме карап көрсүн, тыянактарды чыгарсын, өзүнчө эме жыйыны өткөрүп, ушул багытта иштеп аткан бүт министрликтерге, ведомстволордун жетекчилерине тиешелүү катуу тапшырма берип койсун. Кечиресиз, өзгөчө тапшырма бербей эле комитет четке какты. Четке какты эмес. Четке какты. Себеп ушундай негиздин натыйжасында. Экинчиси, биз кезексиз өткөрүп бергенге даярбыз. Кезексиз жыйын өткөргөнгө даярбыз. Мен айтып атпаймынбы? Эми бала дагы кечинде бир кошунасынан бир тоогун же жумурткасын уурдап келген болсо, макул айынан айын жей бергин, бирок эртең уурдабай, башынан сылап коюшубуз керек экен. Мына ушундай жагдайда азыр. Биз канчанчы жолу айтып атабыз? Биз өзүбүздүн жогорку кеңешке да айтабыз. Мына президиумда отургандарга айтабыз, бирдеме десең эле аппарат эске алсын, аппарат эске алсын. Жогорку кеңеш иштейби же аппарат иштейби бизде? Сиз туура айттыңыз. Жогорку кеңешти кыскартабыз, элге жакшы көрүнөбүз, аякка жакшы көрүнөбүз, натыйжада кыскартып, аппараттагы бөлүмдүн жетекчи, бөлүмдүн кызматкерлери эмес, биз депутаттар үлгүрбөй атабыз окуп. Анан кайсы бирин оңдоп үлгүрөбүз? Мен мисалы ушул мыйзам долбоорлорун окуп, канчасын оңдоп атып, көзүң кызарып чыгат. Анан акырында ыргытып берем мен жиным келгенде. Бул мыйзам эмес. Муну кыргыз жазган эмес. Муну 10 классты бүтүп, аттестат колуна тийген киши муну жазган эмес. Муну коридордо качып жүрүп окуган бала жазса керек, же бир кыз жазса керек. Ал дагы бир жетекчинин бир жакшы тууганы болсо керек деп. Биз ушинтип муну кечирели, тигини кечирели, аны кечирели деп отуруп, эртең аңдан ары карай өзүбүз кулап түшөбүз. Ошого жакын калдык. Сабатсыздык желек болуп калды бизде. Мамлекеттүүлүктү жок кылып атабыз. Мамлекеттик түшүнүк калбай калды. Бул не дегенге алып барабыз биз? Муну ол нерсе мусулманчылыкта да, кыргызчылыкта дагы өтө туура эмес, жанагындай адилетсиз баа берүү деп коет. Көөлүккө тутабыз биз. Ооба, ушул документ туура экен, жакшы экен, Кыргыз менен Өзбекстандын ортосунда мамилени жакшыртат экен деп жалган көөлүк бергенге түртүп атасыңар силер. Биз кылмыш. Түнү менен оңдойсуңарбы? Сунушум ушул. Түнү менен оңдойсуздарбы? Бир суткада оңдойсуздарбы? Качан оңдосоңуздар келиңиздер, биз карап отуруп 15 мүнөттө танапсыз мезгилинде кезексиз комитеттин жыйынын өткөрөбүз, колдоп коебуз, маселе жок. Урматтуу кесиптештер, сунуш келип түштү. Адахан Кисанбаевич сунуштап атат. Четке аксын бүт келтирилген каталарды жазып коелу биздин корутундубузга.